Эфир улантабыз. Бизде кезекте коноктор бар. Кыргызстандын биздин улуттук деңгээлди кармаган мыкты актерлордун катарын толуктаган инсандар келип отурат бизге. Замира Сатыбалдиева, Болотбек Тилек жана Улан Эшбаев. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы болот. Кино тасмаларга тартылып атасыздар, баймалай сиздерди дайыма көрүп келебиз жана акыркы мына ушул айдын эсебинен деп койсок болот, Сүйүү күчү фильми тууралуу айтып берсеңиздер анда. Сиз кандайча ал жакта тартылып калдыңыз, кимдин образындасыз? Эми мени чакырып калышты. Аябай ошо роль сизге аябай ылайыктуу болуш керек депчи. Анан кийин мен Улан деген башкы каарман ролун аткарган да, ошонун апасынын подружкасы, эми дос болуп аткарам да. Бир чети дүкөндө иштеген дүкөнчүнүн кичине таластар айтканда сәл-пәл ушакчы болупчу. Айылдын ушакчы аял болупчу. Ошондой образ жараткам. Эң сонун кызыктырып койдуңуз сиз. Мен баягы чындыгында эле кинолорго кастинг аркылуу өтүп жүрбөйбүзбү? Бул киного деле кастингке чакыргандан барганбыз, Улан экөөбүз башкы каарманга. Анан эмнегедир экөөбүз тең жактырып калышты окшойт, съемочный группа. Анан экөөнү тең алабыз деп турган, бул мына бою узун болуп жигит кичине алдыга сурулуп кетти. Башкы каарман ойноп, анан мени болсо ушу башкы каармандын досу кылып. Демек бул фильмде башкы каарман сиз. Өзүңүздүн каарманыңыз тууралуу бөлүшүп өтпөйсүзбү анда оюңузду? Эми эмне десем, ал кинодо Негизи Улан аябай скромный бала да. Анан мындай көп мындай суроолорду бербегиле да. Азыр өзү эле ачылып жашнакай сүйлөп берет. Бул өзү скромный, мындай жүргөн жеринде театрда да ошондой скромный бала да. ал кинодо да просто өзүм образыма жарашыктуу да. Демек бул сиздин образыңыз менен чыныгы сиз экөөңүздөр окшошсуздар. Ооба, негизи. Демек сиз үчүн анча кыйын деле болбосо керек анда. Жок, эми кыйын болду деп айта албайм, потому что түшүндүк. Достун ролу кандай болду? Абдан жакшы. Негизи өзүмдүн линиям, кинодогу линиям Костоправ Манугальчик. Врач болом. Анан башкы каармандын сүйлөшкөн кызы ошол эле актриса Асияма ойноду. Асияма кичинекей кезинде бактан кулап, денесин оорутуп, акчасы жок, бечара үй бүлөдө болгондуктан больницага көрүнбөй, Койдун майына кайрылып, бир жак капталы ирейген бойдон өсүп калган болот. Анан мен ошол кызды массаж кылып, түздөп, супсулуу периште кылып, анан бул жигиттин колуна тапшырып берем. Секреттин баарын айтып салбадыңбы? Жок, негизи. Ал уже кино болуп атат. Сиз тапшырып бергенге чейин башкы каарман экөө тааныш болгонбу? Экөө кичинекей кезинен бери чоңойгон балдар болгон. Кийин башкы каарман өзүнчө кетип калат, кыз айылда калып калат. Сен эме колуң кичине мүчүлүштүктөр бар деп кетип калганбы же кандай? Жок, өзүнүн окуусу менен чет жакка кетип калган болот. Келсе кыз баягыдай эле жүргөн болот. Анан жардам бергиси келет. Кандай болгон күндө дагы баягы экөөнүн ортосунда бир кичинекей мамилелер бар да. Ошол мамилени чоңойткысы келет. Ошол мамилени чоңойтуп, өзүнө жакындаткысы келет, ошол кызга жардам бергиси келет. Албетте жалгыз колунан келбейт, анан дос деген жакшы турбайбы бул жашоодо дей берсең. Жардам берген. Ошондой. Кино жыйынтыктап, монтаж бүтүп, баары даяр болгондон кийин көргөндөн кийин кандай эмоциялар калтырылды? Баягы ойлогон тоо кетер жерин көрсөтө алдыңыздар деп ишенесиздерби же кандай? Же жетпей калган жерлери болдубу? Эми чындыгында съемка учурунда аябаганда көп эпизоддор, көп кадрлар, көп жакшы моменттер тартылган чындыгында. Анан монтаждап келгенде биздикилер ушундай да, азыр кинотеатрдын убактысына карап калбадыкпы чындыгында. Клиптерди телевизионный вариантка карап калдык дегендей. Анан баягы кинотеатрдын вариантына карап көп жерин алып салыптыр чындыгында элечи. Бирок ошентсе деле майнисин көп жоготкон жок. Бирок именно биз күткөн кадрлар кичине эметип калыптыр да. А так кино чындыгында өзүнүн түпкүркү максатын берген, түпкүркү линиясын кармаган да. Сиздер көптөгөн мисалы тасма аянтында абдан көп жүрөсүздөр. Анан чындыгында кино кыйноо деп коет эмеспи?
Ал жакта күн суукта дагы, күн ысыкта дагы, ачка дагы, токта каласыздар. Анан айрым учурда болобу, чын ачыгын айтып жооп берсеңиздер, ушул кинодон чарчадым, ушул дүйнөнү таштап эле койсомбу деп. Жок. Болбойт. Жок, Такыр жок, бу болбойт. деген Бирок оор мырзалар да. ойлонуп калды. Жок, эже жооп берсин. Жок, меники мисалы бул оор катары болот да. Мисалы тартылсам, ушунча энергия, күч алам да. Мен үчүн съемочный площадка кандай десем, жан дүйнөмдү кайра ойготот да. Съемка жок учурунда шөлпөйүп эле, минтип эле кыларга иш таппай эле эмне кылсам деп алек-малек болом. Анан баягы ошо кино деп көбүнчө режиссерго кыйын болот болуш керек да. Себеби ал кандай болот деп, бул кино тартып аткан учурда эле тасмам кандай болот деп, мисалы азыр Асема режиссер болду да, анан параллелдүү түрдө бул башка каарманды аткарды да. Ал үчүн өтө кыйын болду болуш керек деп ойлойм да. Бирок биз үчүн жакшы эле болду. Бизге шарттын аябай түзүп берген. Чындап келгенде баарыбыз бир туугандай болуп тартылдык. Негизи шаардын сырт жагына барып тартылган, баягы команда, баягы чогуу күнү түнү чогуу болгон соң аябай оңоюраак болот да. Башка эмеге карагандачы, башка тасма барсаң, объекттер бир тиякта бир бияктагын эсиң ойт да, бир тиякка жеткенче, бияка жеткенче убакыт кетип калат. Бул жерден шартты жакшы түзүп берген да бизге Арсемачы. Элден, көрөрмандардан кандай комментарийлер келип жатат? Ошол тууралуу. Азыркы кино тууралуу негизи билбейм, мындай терс эле азыркы учурда болуп жатат да. Бирок эми барып келгенде ушу соц тармактарга жазып калганларын мен комментарийлерди окуп калып атам. Барып келдим, жакшы экен деп айтылган комментарийлер бар экен. Катардагы кино деп айтылган комментарийлер бар экен. Андайларды ачык эле айтыш керек. Негизи анан чындыгында сүйүүнү даңазалаптыр, мага абдан жакты деген да комментарийлер болуп атат, айтор. Эми эл өзүнүн түшүнүгүнө жараша көрүп алат да. Эми биз албетте бул кинонун жыйынтыгын ийгилик гана күтөбүз. Буюрса. Режиссердун оюна негизи киргишпейт. Кино кандай тартылса ошондой тартылат, актерлор сүйлөшпөйт. Анча. Бирок ушул тасманы тартып жатканда сиздер балким могул жери башкачараак болсо экен деген бир пикирлер пайда болдубу? Эми ал съемочный процесстин учурунда өзгөрткөн моменттер болот да чындыгында. Мен мисалы үчүн өзүм жөнүндө айтсам, өзүмдүн ролумду эгер жакпаган жерлер болсо, режиссер менен акырын кеңешип туруп, бул жер мындайраак ойнобоймбу, бул жер тигиндей ойнобоймбу деп өзүмдүн ролдорумду сунуштап, оңдоп турам да. Эгер режиссер туура көрсө, макул, рас айтпадыңбы мен деп бул жакка көп карабаптырмын. Кээ бир принципиалдуу режиссерлор бар, сиз айткандай өзү кандай тартам, ошондой тартам. Жок. Сценарий мен ойной берчи деп койгон режиссерлор бар да. Бирок съемка учурунда болот өзүбүз эметип алмаштырып аткан. Анткени мисалы мен комедийный актрисамын да. Анан бул тасмада деле. Анан бул тасмада дагы ошол моменттерди кошконго аракет кылдым да. Анан бирок ошо баягы линиядан чыкпашыбыз керек да. Бир эмени беришет да. Тапшырманы, могу тапшырма. Бирок негизи моунда болуш керек депчи. Албетте өзүң бир жеринде кошконго аракет кыласың, анткени мындай өз көз карашың, мисалы мен ролду аткарып атам да, ушакчынын. Анан минткенде мүмкүн моундай жердин мындай кылсам болобу дегенде аделе ноу-хау деле болуш керек, бирок основной сюжеттен кеткен жокпуз да. Актер ырчылардын арасында бул күнгө чейин дүйнөлүк жылдыздардын арасында практикада колдонуп келсе, азыр акырында бизге да келип атат десек болот. Жылдыздардын райдери, мисалы, ошол эле Мадоннаны баарыбыз билебиз. Анын райдери, мисалы, аны Кыргызстанга чакырсак, тосуп алып атканда роза гүлүнүн узундугу 110 сантиметрде түзүш керек экен. Эгерде 100 сантиметр болуп калса, анда ал мына ушул контрактты бузуп салууга укугу бар экен да. Мына ушундай райдерлер каралган. Сиздердин араңыздарда дагы актерлордун арасында райдерлер барбы? Мисалы, ушул гана гонорарга ойнойм, мен 5 гана саат иштейм, андан ашып кетсе болбойт дегендей. Бизде болбойт, биз кыргыз болбой калабыз да. Жок, андай райдерлер бар. Биздин съемканын учурунда деле болгон. Временной дейт. Жок, эми ал пока бизге жете элек. Бирок баягы Бирок келип баштады акырында. Эми жок, эмгек сиңирген, эл артисти деген актерлорубуз бар го биздин. Алар ошондойго уже жетип калган актерлор бар арасында. Ошолор мон тарифке деп, анан монча убакыттан монча убакытка чейин, анан мен бара албайм, мен мынтем, тигинтем деп ушундайлар бар. Биз болсо азыр
мисалы үчүн мен кино тармагында 10 жыл болду да, мен эми азартына кирип келатам да. Жана сиз айткандай пока чарчай электим да, таштап кете тургандайчы. Буюрса дагы бир 10 жылдан кийин анан мен Өзүңүздүн дагы райдериңиз райдерди болуп кармасам жарашат болуш керек да. Эмне эле жагы элеке райдер беле деп. Жана баягы эмне деп атты эле МТС. Сизди таң шоуга чакыралы десек, демек өзүңүздүн бир Райдеримди. райдериңизди жиберип, андан соң гана чакырып калат экенсиз. Мен райдериме туура келбей турбайсыңарбы? Мен айтпадым беле. Ооба, чындыгында ошол күн келсин. Улан байке образдан чыга элек окшойт. Уланбай кетип жакшы угуп атат бизди. Жаганы биздики эме болуп калат атпайбы ушул жерге сөзгө аралжы. Самира жокобуз баягы көнүп калганда эле топулдай бересиз. Тиги райдер дейсиңби? Анда райдерди эме угуп атам, жаңы угуп атам, аны требование деп коет да биздин тилдечи. Талап деп коет да. Албетте биз өзүбүздүн гонорарыбызды айтабыз да. Анан ошон үчүн баягы биринчи сүйлөшүп атат да. А бирок могу орустар айтмакчы, временной эмеде убакыт болбойт эч качан. Кинодо мисалы мен барып кыйын болуп, мен 5 саатта тартылам дегеним, ал эч качан 5 саатта тартылбайт. Эч качан бул техника болот. Бир жерде лампочкасы күйбөй калышы мүмкүн, бир жерде дагы биягы даярда болбой калышы мүмкүн. Эч качан 5 сааттын ичинде болбойт. Анын үчүн ошо биздин маданиятка көп көңүл буруш керек биздин министерство, өкмөт. Мисалы ушул кытчып кетейинчи, өткөндө съемкадан, башка съемкадан келатып, актерлордун эмелерин сурап калдым да, канча аласыңар айлык манаясын десем, 5000 сом дейт. 5000 сомго кайсы адам жашайт азыркы учурдачы? 5000 сомдо бир айда актер күнү түнү ушул сахнада жүргөн киши ошону ролду жаттап, элге ушундай культураны тартуулап, анан кийин 5000 сом алат деген бул эмне деген шундук? Албай куш иштеп элге маданиятын көрсөтөбү же баягы балдарымды кантип курсагын тойгузам дейби? Ошо кичине өкмөткө кайрылып кетейинчи, ушу бакуш актерлорго көңүл буруп депрессияга түшүп кетеби? Жок, болбойт да бул. 5000 сомго кайсы актер, актриса жашайт? Мен вообще шок болдум да. Мен ойлогом, эч болгондо бир 15-20 миң сом экен депчи. Анан мен просто билбейм, мен баягы бирөө жарым көрүп калар эми биздин депутаттар мүмкүн. Мен түшүнөм сиздин абалыңызды, түшүнүп атам. Чындыгында эле бул маселени биздин актерлор дагы көтөрүп, чын тамашага салып, видеолорду дагы Инстаграмга жүктөгөн убакыттар дагы кездешкен. Кандай болсо дагы бул маселе жакын арада чечилет деп ишенип туралы. Ооба, сөз түрдө. Чоң рахмат сиздерге. Келип ушундай жакшы бир маанай түзүп бергениңиз үчүн. Улан байке, маанайыңызды көтөрүңүз. Өзү скромный бала. Ооба. Бизде эфирде актерлор, мыкты актерлор деп айтсак жаңылышпайбыз. Болотбек Тилек, Улан Эшбаев жана Замира Сатыбалдиева Кыргыз Республикасынын эң шайыр инсандар десек жаңылышпайбыз.